Бүгүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгында 8 март эл аралык аялдар күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Кызмат менен үй бүлөлүк милдеттерди айкалыштырып жүргөн аялдарга көңүл буруу жана колдоо көрсөтүү маанилүү. Алардын эмгеги, сабырдуулугу жана камкордугу өзгөчө урматтоого татыктуу. Бул майрам күнү алардын дарегине жылуу ыраазычылык сөздөр айтылып, ардак грамоталар, ыраазычылык каттар жана эстелик белектер тапшырылды. Чакырылгандардын арасында көп жылдар бою жол коопсуздугун камсыздаган кызмат ардагерлери да болду. Бүгүн аларга өзгөчө сый көрсөтүлдү. Ички иштер министрлигинин жол камсыздоо, жол кыймылын камсыздоо башкармалыгы, башкы башкармалыгы жамааты менен жетекчилиги жакшынакай куттуктоо, жакшынакай маанай көтөрүп, жакшынакай концерт берип атышат. Белектерин, гүлдөрүн тапшырып, көңүл буруп бизге пенсияда жүрсөк деле мындай жакшынакай көңүл бурган, жакшынакай майрамдык маанай тартуулаган коллегаларыма тазим. Сыйлык алган айымдардын арасында учурда кызмат өтөп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап жаткан кызматкерлер да бар. Формачан айымдар үчүн бул күн жөн гана майрам эмес, жамааттын колдоосун сезүү мүмкүнчүлүгү да болуп саналат. Бүгүнкү иш-чарага бир гана ушул кызматта иштеп жаткан айымдар гана эмес, бардык эс алуудагы ардагер айымдар, ошондой эле кызмат учурунда каза болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрү жана анын кыздары дагы куттукталууда. Ушундай иш-чаралардын уюштурулушу, өткөрүлүшү бардык айым кызматкерлерге бул жумуш өтө оор, татаал жумуш, көпчүлүк убактыбыз жумушта өтөт. Ушундай иш-чаралар биздин айымдарга чоң стимул тартуулайт. Салтанаттуу бөлүк концерттик программа менен жыйынтыкталды. Бул күнү аял затынын сулуулугу, акылмандыгы жана мээрими дагазаланган ырлар жана поэзия окулду. Эң негизгиси ар бир айым үчүн өтө маанилүү болгон көңүл буруу жана сый көрсөтүү болду. Назира Бегалиева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Бишкек шаары.